Бул өтө конституцияга да каршы келе турган жагдай. Анткени эмне кылсаң ошол нерсени кыла бер. Бирок эчтеке жооп бербейсиң деп атат. Bir жыл аралыгында, мына bir жылга жакын аралыкта бир убактылуу башкаруу кирген. Убактылуу башкаруу Кумтөрдү убактылуу башкаруунун жетекчиси ушул Теңиз Бөлтүрүк болгон. Биз талап кылып атабыз ушул bir жылдык отчетун берсин деп. Эмнеге? Анткени экология жаатында кандай иштер жүрдү? Биз ушул Центераны, ошол канадалык компанияны экологияны эбегейсиз талкаладыңар, эбегейсиз ушундай чыгым келтирдиңер деп соттон да утуп далилдеп берип атабыз. 3 комиссия. Ушул анан ушул 1 жылдык аралыкта экологиялык эмне деген өзгөрүүлөр болду. Мына мага ар бир күнү ушул жарандар, ошол жерде иштеген жарандар, ушул жерде эң мындай өзүнүн кесибинде адис бери иштеп, мындай ушул маселени жакшы билген адамдар кайрылып атышат да. Эч бир себепсиз эле жумуштан кетирүү. Мен айтат элем, ошол жумушчуларын кетирүүдөн биринчи ошолордун ордуна ошол жумушту алмаштыруу үчүн жумушчуну кеминде bir жылга жакын аралыкта даярдаш керек эле да кадрларды. Анткени Кумтөр бул өзүнчө мындай ага далил жакында ушул Теңиз Бөлтүрүк жакында Монголиядан, Турциядан, Австралиядан ошол жактан ишкерлерди алып келген. Ошол ишкерлер мына азыр иштей албай атат. Аны өзү тастыктады, айтып берди мага дагы. Иштей албай атат. Анткени биздин шартка көнгөн эмес. Биздин шартка ушул канча жылдан бери иштеп жүргөн адистер ыңгайлашып, ошол нерсени кандай баягындай көйгөй жаралып калганда ошонун чечүү жолдорун өздөштүрүп алган. Ошол себептен биздин гана жарандар иштете алат. Андай катаал шартта иштей алышат. Ошондуктан ушул нерсени өтө туура эмес деп эсептеп биз кайрылууларды кылып атабыз. Бирок ушул дагы бир мисал, ушул азыркы көчмөндөр мурасы деп ушундай кылып атышат. Ошол жерге дагы жетекчи болуп атат. Экинчи жагы азыркы Кумтөр Gold компанияны убактылуу да башкарып отурат да, эки жакта отурат. Бир эле мисал айтып коеюн. Ошол Кумтөр Gold компаниянын бухгалтери Рысбек Токтогулов деген жигит мындай айтып атат: 40 миллион сомду ошол кочевникке которосуң деп атат. Бул нерсе эмнени айтып атат? Бул нерсе ошол өзү башкарган Кумтөр Gold компанияны жаңы келген өзүнүн ишканасына котортуп атат. Биз ал которуусуна эч мындай каршылыгыбыз жок. Иштете турган болсо, кандай программасы бар экен, эмнени иштетет экен, аны ачыкташ керек, эл билиш керек. Могу ишке жумуш алганда ошо 40 миллион деп. Экинчиси бул через Центральное казначейство. Минфиндин астынан түз ошол жака которуп, ошол аркылуу бул чоң сумма болгондуктан бул акча сөзсүз Нацбанк аркылуу, Нацбанкка дагы баягы билдирүү берилип, улук сааты менен которулуш керек. Бирок мына жакын аралыктарда ушундай чараларды өтүп атат да. Бир анан дагы бир нерсе айтып коелук. Канча деген запчастар, канча деген ушул тетиктер убагында келбей, ушундай мүчүлүктөр да жаралып, бул дагы элдерге ачыкталбай атат да. Ошондуктан эгер биз ошонун баарын ушул богу келишимди күчүнө киргизип, Акылбек Сөнбекович, ушул келишимди сиз күчүнө киргизип, эртең ушу Теңиз Бөлтүрүктүн бүт жоопкерчилигин алып сала турган болсоңуз, ушу келишим негизинде. А эгер 1 жылдын ичинде
канча деген чыгым келди, канча деген экологиялык жана экономический нарушениялар болду. Ага ким жооп берет анда? Теңиз бөлтүрүк жооп бербегенде. Түздөн түз ошол киши жооп бериш керек. Жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы. Ошондуктан бул келишимиңерге мен каршы пикиримди билгизип, силердин келишимиңер 4 апрелге чейин эле мен 31 мартта Кыргыз Алтынга өзүмдүн позициямды билдирип, өзүмдүн жообумду бергем. Анан мына азыр тастыкталып отурат. Бул жерде көптөгөн пункттар нарушение болгон. Анын ичине баса белгилеп дайыр нерсени мен кошумчалап айтып кетейин. Бул жерде жанагы бүт бардык буга чейинки жасалынган Кумтөр Голд компания, Кумтөр Оперейтинг компания жасаган иштердин бардыгын бүт кыргыз өкмөтү өзүнүн мойнуна алып атат. Мындай айтканда, ушул жердеги бардык нарушенияларды, буга чейинки кылган экономикалык, экологиялык чыгымдын баарын өз мойнуна алып атат. Эгер ушу күчүнө кире турган болсо. Ошондуктан бул нерсеге каршы болушубуз керек, бул келишимге. Акылбек Үсөнбекович Жапаров бул жөнүндө түшүндүрмөлөрүн бериш керек. Мен генеральный прокурор Зулушевка, ошол эле коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кылдышаевичке кайрылат элем. Ушул жерден канчалык түрдө Кыргызстандын кызыкчылыгы каралган. Ушул нерсени изилдеп тактап карап чыксаңыздар. Жогорку кеңеш ушул келишимге сиздер макул болгонсуздар. Сиздер эмнеге макул болдуңар? Ушуну көрүп, бул жабык эшик артында өткөзгөнсүңөр. Эгер ушул жерде мындай өзүңөр суроо жооп болду эле, же моралдык, эгер жогорку кеңеш биз чыгарган чечимдерибизге, сүйлөгөн сөздөрүбүзгө жооп бербейбиз деген мыйзамга такап, силер жоопкерчиликтен качып атасыңар, бирок моралдык жоопкерчиликтен кача албайсыңар. Моралдык жоопкерчилик качанда болсо, бул силерден сурап алчу күн али алдыда. Ошон үчүн буга чейинки келген келишимдин баарын мактаганбыз. 2003 жылкы реструктуризация болгондо дагы калпагыбызды көк кыргытып мактаганбыз. 2009 жылы дагы мындай келишим болгон эмес, мындан ары баары жакшы болот деп кепилдик берген. Ошол убактагы бийлик өкмөт. Ошондуктан 2017 жылы дагы стратегиялык келишим түзүлгөндө дагы бир жумалап, бир айлап ушу телевизордон көрсөтүп мактагансыздар. Ошол эле депутаттар ушул жерде керек болсо азыркы составда отурган депутаттар дагы ошол мурунку созупта отургансыздар. Мен ушу депутаттарга да баса белгилеп кайрылат элем да, анткени депутаттар элдин өкүлүсүңөр. Элге сиздер жеткизишиңер керек. Элдин астында сиздердин позициялар ачык болуш керек, так болуш керек. Ошондуктан ушул келишимди карап атканда ушуну баарын мындай талдашыңар керек болчу. Бир күндө алып келип туруп, кол бутуңарды бууп, оозуңарды жаап, көзүңөрдү жумуп туруп, ушуга макул болгон депутаттардын дагы жоопкерчилиги каралыш керек. Мен баягы ушул келишим кол коюларда баягы мени тааныган депутаттар, аттарын айтпай эле коеюн эми, кайрылышкан, менден баягы консультация алганга келишкен, сурашкан. Мен сураганда айткам, эгер азыр ушул келишимге азыр кол койсоңор, бүгүн жоопкерчиликтен кутуласыңар 5 жылга. Эгер ушул келишимге каршы болсоңор, бүгүн камаласыңар, бирок 5 жылдан акталасыңар дегем да. Менин жообум ушундай болгон. Мен дагы айтат элем да, бийлик төбөлдөр ойлонгула. Бүгүн да кеч эмес. Ушул келишимди жокко чыгарып, кайра башынан бардык келишимдерди түздөп, оңдоп кеткенге убакыт бар. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сиздин астыңызда мындай айтканда туура эмес маалыматтарды жеткизип, сизге дагы туура эмес, сизди дагы мындай заблуждение кылып, туура эмес нукка бурган теченияларды мындай аныктап чыксаңыз, сиздин тегерегиңиздегилер дагы ушундай бир иш аракеттерге барып атат. Мына бүгүн ушул далилденип калды. Эгер ушуга кол коюп, ушуга макул болсоңуздар, мына 45 күндү биз ушуну алдын албаганда, мына 3 күндөн бери биз күнү түн иштеп атабыз. Ушуну алдын албаганда,
Бул келишим күчүнө кирип кеткенде мына соттук териштирүүлөрдү биз 1000 жолу утуп алган күндө да биз өкмөттүн бир чөнтөгүнөн алып экинчи чөнтөгүнө салып бермекпиз. Биз ушул ала турган акчаны биз Центральнын чөнтөгүнөн алып келип берип кыргыз өкмөтүнүн чөнтөгүнө салып берели дегенбиз. Урматтуу жарандар, мен баягы мындай жалпак тил менен дагы түшүндүрүп кетүүгө аргасыз болуп атам да, баягы цифралар менен, мыйзамдар менен айтсак дагы кээде мындай түшүнүксүз болуп кетип атат. Анын үчүн дагы мындай убакыт керек да түшүндүрүш. Ошон үчүн мына биз ушундай жагдайга барууга туура келип атат. Бул нерсени мындай туура кабыл алсаңыздар, бөлүшүп, туура маалыматты сиздер да түшүнүп, эгер суроо жооптор болсо мына Атай Бейшенбектин баракчасына кирип суроо жооптор калтырсаңыздар сөзсүз жооп беребиз. Ар бир сурооңуздарга жооп беребиз. Ошол эле өкмөт бийликтегилер кайрылсаңыздар, же болбосо сурооңуздар болсо дагы биз ошого да жооп бергенге даярбыз. Биз бардык нерсени мына кагаз менен, факты менен, мыйзам менен баары сиздерге айтып атабыз. Эми сиздерден жоопту күтөбүз. Кандай жоопту күтөбүз? Ким бар деле ушуну кол коюшканы? Ошого ким түрттү эле? Ким ушуну алып келди эле? Президенттин алдына ушул кагазды алып келип, баары жакшы болот. Бардык нерсе 45 күнүн ичинде чечилип, кыргыз өкмөтү жыргап кетебиз. Мындан кийин бардык жашоо жакшы нукка бурулат деп. Мына мен дагы бир нерсени факты менен айтып коеюн. Госгеологиянын сайтына кирип деле карасаңыздар болот. Ошол жерде Кумтөрдө азыркы калган алтын 160 тонна. Акыркы мына маалымат мен айтып коеюн. 160 тонна алтын ушул утуп алган 3,5 миллиард долларга татыйбы? Бир. Экинчиси түбөлүк биз сактап кала турчу хвостохранилище. Мына азыр Атай Бейшенбек да жогоруда айтып кетти. Биз буга чейин СССР убагында казган хвостохранилищелер, урановый хвостохранилищелер канча деген миллиондогон акчаларды МЧС сайтына кирип караңыздар. Канча деген миллион деген долларларды коротуп, анан гранттарды алып чет өлкөдөн ошолорду кармап атабыз. Биздин кийинки муун, биздин баягы балдарыбыз, неберелерибиз ушул нерсени түбөлүк сактап, биз ошолорго ушул нерсени калтырабызбы? Уулуу заттарды, миллиондогон тонналаган уулуу заттарды, бул цианид деген өтө баягы бөлөк бир металлдар менен аралашып, жуурулушуп, жок болуп кетүүчү зат эмес. Бул кандай баштапкы эмесинде турса, бул аягына чейин бул өзүнүн эмесин жоготпойт, содержаниясын. Ошондуктан мен айтат элем да, бул нерсеге өтө бир кылдат мамиле кылсак. Мына бардык рекрутационный иштин баарын өзүбүз алып атабыз. Ошол алып келген 53 миллион ошого жетеби? Биздин комиссиянын чечими бар. Буга чейинки комиссиялардын да чечими бар. Бул в конце закрытия проекта деп турат да, Кумтөрдүн жабылышында 26-жылга чейин болчу сокращениясы. 26-жылы 69 миллион доллар түшмөк биздин казынага. Бирок ошол жердеги иштеген комиссияда иштеген баягы комиссиянын мүчөлөрү, адистер ошону тастыктап чыккан. Бул 69 миллион жетпейт. Бул эбегейсиз чоң акчаларда муну эсептеп дагы карап чыгыш керек. Ошондуктан кайра жаңы комиссия түзүппү, же болбосо элдик көзөмөл баарын аралаштырып, бул жерден депутаттык комиссия депутаттардан кошуп, өкмөттөн кошуп, коомчулуктан кошуп, бул прозрачный, таза болуш, мындай ачык болуш керек да. Ачык болсо баары мындай көйгөй жаралбайт. Ошондуктан мен дагы бир жолу бийликтөгүлөргө кайрылат элем. Бул нерсеге көңүл койбой, жанагындай жеткизип аткан маалыматтарды, сизге айтып келип аткан маалыматтардын баары жалган. Урматтуу президент, сиздин астыңыздагы сизге кандай иш алып барып атканын өзүңүз кийин түшүнөсүз. Ушул нерсени кандай сизге мындай туура эмес маалымат берип аткан. Ошондуктан бир өкмөт мүчөлөрүн ушул нерсеге аралашкан, ким ушул нерсени жазып алып келип, ушул нерсени даярдап алып келген адамдарды изилдеп тактап чыгыш керек. Юристтер иштеш керек. Мындай адистер иштеш керек да комиссияда. Ошондуктан баарыңыздарды
ушул маалыматтар менен бөлүшкөнгө чакырам. Сот процессинде дагы бир жолу айтып коеюн. Сот процесси уланат 24 майда. 24 майда дагы ошол жарандык коомду ушул мен кайдагер эмесмин. Ушул Кумтөр маселеси бизге бир эле бул Атай Бейшенбек же Нарис Калчаев же Дабүрөөнө керек эмес бул. Бул нерсе баарыбыздын көйгөйүбүз, баарыбыздын проблемабыз. Эртең баарыбыз мен үйдө жатып алсам, мен барбай койсом, же болбосо мен ушул нерсеге катышпай койсом, бул нерсе өз алдынча шешилет деген алыс болот. Мен сиздерди баарыңыздарды чакырат элем. Ушул нерсеге активдүү катышып сот процесстерин ачык түрдө өткөзсүн. Эгер кызыктар тараптар болсо, мына Атай Бейшенбектин баракчасына кирип, суроо жоопторун ошол жерге бергизсеңиздер, биз сөзсүз жооп беребиз. Сөздү, кийинки сөздү ушул бул жерге отурасызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары. Азыр бүгүнкү кырдаал, бүгүнкү иштер абдан түшүнүксүз болуп атат. Ошондуктан мына азыр Атайдагы, мына Нарис иним дагы эки иним абдан чыгып жакшы нерселерди айтып кетти. Ошон үчүн мен дагы өзүмдүн кошумчамды бул негизинен айтып коюшум керек. Эми айтып койгон себебим мындай да. Бүгүнкү күнү кече президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин жоопторун уккандан кийин көп жерге ынандабадык. Анткени көп биз берилген, андан мурун берилген суроолорго жооп ала алган жокпуз. Анан кийин ошонун негизинде мына биз бүгүн биздин группабыз алып туруп момундай пресс-релизди жана Атай көрсөтүп кетти. Могу пресс-релизди биз деген перевод толугу менен переводческий компанияга барып, ошол переводческий компаниядан мынакей бүт толугу менен англис тилинен бүгүн эмесин котордук. Ошол которгондун негизинде буну толугу менен мындай изучение кылдык. Эми мен азыр могу жерден тим эле бияктын баары тең тигиле бул күнөөлүү деп күнөөнү койгондон алысмын. Алысмын также күнөөнү койгондон Садыр Нуркожоевичтен. Анткени бул деген Кыргызстандын президенти. Кыргызстан президентинде бүгүнкү күнү толгон токой иштер бар да. Толгон токой иштер бар. Эми бул бүт Кыргызстанды. Силер ойлойсуңар, что Садыр Нуркожоевич могу документти бардыгын өзү олтуруп алып жазып, жеметип алып. Жок, кандай болбойт. Муну бирөө даярдаган. Могу пресс-релизди, могу договорду баарын тең бирөө даярдап туруп президентке келип кооз айтып берет да. Өтө кооз айтып берет да. Кооз айтып бергенде, эми президент эле адам да, баарыбыз эле адамбыз. Ошо адам болгондон кийин ал деле эметип ишенет. Жанында иштеген киши мунга деп туруп ишенет. Бирок ушул ким даярдаган бул убакыт келгенде билинет, ким муну даярдаган. Бирок ушулардын арасынан анан бул пресс-релизди монтип бирөөсүнүн баарын детали соглашения деген жерге кирсек, көп мындай пункттар бар экен. Биринчиси, Центера получает все свои обыкновенные акции, принадлежащие Кыргызалтын, что составляет примерно 26% акций Центеры по совокупной цене покупки около 972 миллионов канадских долларов. Исходя из цены закрытия 12,56 канадских долларов за обыкновенную акцию Центеры на 1 апреля. После получения Центера аннулирует переданные акции. То есть 26% акцияларды биз мындайча айтканда берип атабыз. Эми ушул эле соглашениянын артында жазылып турат. Центера Голд деген эмне деген компания. Центера Голд Инк, канадская золотодобывающая компания, специализирующаяся на эксплуатации, разработке, разведке, приобретении месторождений золота и меди в Северной Америке, Турции и на других рынках по всему миру.
по всему миру деп атат. Мына уже биякта менин эмемди блоктоп атат. Уже биякты да блоктоп атат. Кайта эле чыгалы. Эмнеге блоктоп атат түшүнбөдүм. Так. Теперь меня блочить начали. Мой эфир начали блочить. Эми аз биякта эмесимен кете берели. Эми биякта мындай болуп атат. Ошол Центерада көрсө Маут Милан, Британский Колумбия, Канадада, Оксуд Турцияда ошондой нерселер бар экен. То есть мунун баасы бүгүнкү күнү келишимге тең келеби деген сөз бар да. Анткени биякта уже миллиард деген ушу 26% мен оюмча могулардын баарын карап көрсөң миллиард. Бирок муну деген бирөөлөр тастайт. Мен бүт могу жерде атай жана бүт баарын айтып кетти, Нарис айтып кетти. Мен ошон үчүн ал жагына көп жерлерине токтолбой, бир өзүм мындай юридикалык баамды бере тургандай, как өзүм специализациям юрист болгон соң, мен ошол жагында айтып кетким келет. Абдан таң калыштуу нерсени да. Таң калыштуу нерсе. Ким ушуну составлять эткен, ошондон силер өзүңөр ой жүгүртсөңөр болот да. Ким муну составлять эткен. Мына бул деген международный, межгосударственный договор. Бул деген чоң мамлекеттик, бул чоң договор да, өтө чоң договор. Ушул чоң договорда биякта Центера, Кумтөр, анан кийин кыргыз мамлекети болуш керек. Туурабы? Ошол жөндө гана сөз болуш керек. Бирок биякта бир жарандын фамилиясы эмнегедир жүрөт. Ошону менен 4-чү пунктунда жүрөт. Кыргызская республика или Центера не должны предпринимать никаких дальнейших шагов в связи с разбирательствами, начатыми компанией в Высшем суде Онтарио против Тенгиза Бөлтүрүкова. Ой, при чем тут Тенгиз Бөлтүрүков? Түшүнбөйм да. При чем тут Тенгиз Бөлтүрүков? Түшүндүрсөңөр, бул деген Кыргызстан, Центера, Кумтөр боюнча жүрүп аткан чоң, мындайча айтканда, мамлекеттик келишимде бир киши жүрөт да. Эмне үчүн бир киши? Почему Жапаров эмес, же там дагы бирөө эмес, же Хасанов эмес да? А вот именно Бөлтүрүков боюнча. Почему? Бывшего члена Совета директоров Центера с даты настоящего соглашения. С момента заключения соглашения Центера согласится на распоряжение об отмене решения, вынесенного Высшим судом Онтарио против господина Бөлтүрүкова 15 февраля. Кызык жери Кыргызская республика или деп атат. Мындайча айтканда, бүгүнкү күнү, эртеңки күнү, примеру, мисалы келтирели да, мисалы. Балкимдир. Теңиз алым. Эртеңки күнү бир какой-то бир ош жерден 10 сом урдап алсын, 100 сом урдап алса, ошо Центеранын эмесинен, 1000 сомбу, 1 миллион сомбу урдап алса, эртеңки күнү даже Кыргызстан Тенгиз Бөлтүрүковго иш козгогонго козгой албайт. Анткени могул соглашенияны урматтуу Тенгиз Бөлтүрүков алып барып кечиресиздер. Мен могу менен защищенмун дейт. Кандай түшүнсө болот? Эмне себептен ушундай чоң договорга урматтуу Тенгиз Бөлтүрүков кирип калып атат да. Кызык. Ошондо силер өзүңөр ой жүгүртө берсеңер болот да, ким муну жасады. Анан могу жерде өтө мындай бир дагы жерин карап көрдүм. Бир жерди карап көрдүм. Кызык, өтө эле кызык мындай эмелер болуп атат. Көрсө мындай, муну ким жазган? Бул скорее всего Центерадын эмеси жазган болуш керек. Нет никакой гарантии, что Кыргыз Алтын и правительство Кыргызстана не предпримут односторонних действий.
которые несовместимы с их обязательством по соглашению. Или, что условия предшествующего соглашения, включение прекращения или отзыв кыргызского производства в удовлетворении Центеры, будут выполнены своевременно или вообще. Аналогичный орган не может быть никакого, что соглашение будет одобрено акционерами. Значит, бүгүнкү күнү бизден 3 миллиард долларды азыр барын жайып ташталы, барын эметели, макул бололу, барын эметип, анан булардын Центеранын совет директору, анан ошол Онтарион соту макулдугун берсе еще, ошондо, а биздики уже все, 3,5 миллиард доллардың чечими уже жокко чыгып кетти. Мына бүгүнкү процесс. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин өзүңүздүн эмеңизде абдан жакшы айттыңыз. Бүгүн что Украина менен Россиянын ортосундагы ызы-чуулар ушу туура эмес дезинформацияларды алып келет деген, ошонун негизинде бири-бирине туура эмес данаштик этип атып, ушундай согуш болуп кетти деп бүгүн сиздин өзүңүздүн бир интервьюңузду окуп калдым. Ошондой эле сизге деле ошондой суроо. Ушу менин оюмча биз деле баарыбыз эле эметип атабыз, что сизге өтө туура эмес көп информацияларды алып келген. Өңгөчөсү могу Кумтөр боюнча. Өтө көп информация. Сизге өтө көп кишилерди жамандаган, бул акмак, тигил акмак, муну карабаш керек. Мына мен акылдуумун. Мен ушундай международный компанияларда иштедим. Мына карап көрүңүзчү кандай сонун бир договорду түзүп келдим деп айтып, сизге туура эмес информацияны алып келсе, ошоңо алып келсе керек. Ошондуктан мен ойлойм, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздики деген өтө эле, мындайча айтканда, өтө эле могу жерде сизди алдап аткандай көрүнүп атат, сизди атайын бир какой-то западняга толкать этип аткандай болуп атат. Оюмча бүгүнкү күнү биз деген ошол жагын абдан толуктап иликтеп. Бирок андан тышкары мына мен деле ойлойм, ушу жерде могу пресс-релизди бизде Генеральный прокуратурада кыйын адистер бар, ГКМБде кыйын адистер бар. Ошолор ушул могу соглашенияны абдан илдетип менен мынтип карап, ар бир эмесин эметсе, ошондо балким алардын да юридический заключениясы болот. Юристтер бар, кыйын юристтер бар. Ошолорго баарын эметсе, ушул Кыргызстанга выгодный же невыгодный деген натыйжа чыгарат эле да. Ошолорго дагы абдан жакшы сизге информация келет эле. Ошон үчүн мен башында сизден, Садыр Нуркожоевич, сиз башында президент болуп эметип атканда, ошондо мен жакшы бир предложение менен чыккам сизге. Отдельный момундай бир мындай акырын бир эме уюштуралы, мен уюштуруп берейин, бир какой-то мындай сиз кол астыңызда бир юридический бир отдельный, государственный отдельный отдел, который ушундай нерселердин баарын изучать этип, иликтеп берет деп. Ошол болбой калды, бирок ошонун негизинде ошо сизге деген ушундай туура эмес, биздин оюбузча ошо туура эмес ушундай соглашенияны алып келди. Сизди менин оюмча өтө эле катуу алдап калды. Анткени деген чоң келишимдерге, эч качан чоң келишимдерге бирөөнүн именно бир личностьты киргизбейт. Ошондуктан мен азыр деле көп сүйлөбөй деле коеюн. Атайга азыр кайра эле Атайга берели эфирди. Атай дальше жүргүзө берсин. Жакшы алыңыздар. Эр жол саламатсыздар, урматтуу биздин Facebook колдонуучулар. Мынакей бүгүнкү биз сөз кылып аткан бул деген мына конкрет көрсөтүп коеюнчу, определение апелляционной инстанции Бишкекский городского суда. Эсиңиздерде болсо, 7 майда 2021 жылы соттун чечими менен Центераны 3 миллиард долларга айыпка жыккан, экологиялык ущерб алып келдиңер деп, ошону Кыргызстанга төлөп койгула деп. Салык боюнча 1,2 миллиард болгон. Тилекке каршы бул соттун чечимин элестетке 7 майда чечим кабыл алынып атат. Анан 18 апрель күнү Бишкек шаардык соту улантып карап атат да. Бүгүн сот процесси болуп 24 майга жылды.
келишимде болсо 45 күн аралыгында Кыргызстан тарап койгон айыптоолордун баардыгы, салыктык, экологиялык баардыгы кошулуп чечилиши керек деп жазылып атат. Центера тарап 2 күндө болгон маселелерди өз жагынан чечет, биз 45 күн арасында. 24 май 50 күн болот экен, 4 апрелде баштай эсептесек. Демек бул келишимди жокко чыгарып, жаңы келишим кабыл алыш керек. Ал келишимде ар бир соглашениянын деталдары так анык айтылышы керек. Ошол жерде кыргыз элине толук маалымат беришиңиздер керек. Эмне себептен теңиз бөлтүрүккө карата иштер козголбошу керек? Рекультивацияны толук жоопкерчиликти кыргыз тарабы алып атканына байланыштуу анын болжолдуу сарпталуучу каражаттын суммасы канча болот? Жана ошондой эле бул келишимдин жоопкерчилигин ким алат? 4 апрель күнү Акылбек Жапаров кол коюп, 17 апрель күнү теңиз бөлтүрүк кол коет деп ага өткөрүп берип, анан азыр маселе ачык боюнча калып калгандыгы биз үчүн чоң маселе жаратып атат. Ал эми андан бөлөк маселелерди айта турган болсок, бүгүнкү күндө Кумтөрдө жүргүзүлүп аткан иштер кандай жүргүзүлүп атат? Кайсы подрядный уюмдар, экологиялык зыян келтирбеген кандай механизмдер киргизилди? Канча нак киреше, бир жерде 300, бир жерде 200 болуп баш айланып калды. Элдики баш айланса ошол эле сыяктуу маалымат берип аткан, Минфин бир маалымат берет, Кумтөр бир маалымат берип баш айланып калды. Ошондуктан так маалымат бериңиздер. Салык кызматы жалпы алтын өндүргөн кендердин бардыгы 5,5 миллиард салык төлөдү деп атат, 6 миллиардка чукул. Кумтөр өзү 6,9 миллиард доллар төлөдү деп атат салыкты. Ошондуктан ушул айтылып жаткан маалыматтардын баарын ачык бериңиздер, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Ушул келишимдин негиздерин жогорку кеңеш жабык эшик аркында көрүп аткан караганда эмнеге сураган жоксуңар? Бул теңиз бөлтүрүк эмнеге биз айып кое албайбыз кийин? 45 күн аралыгында соттук чечимдердин баардыгы жокко чыгат деген жоопту алып турсуңар. Ошол арызды жазган Нарис Калчаев баш болгон жигиттердин маселеси эмне болду? Ал жигиттер 4 эле киши эмес, 500 миңге чукул жарандардын колун топтоп арыздоосун беришти эле. Анын жыйынтыгы эмне болот деп сурап койсоңуздар деле болмок. Тилекке каршы анын бардыгы жооп алынган жок. Ошон менен маселе ачык боюнча калып калды. Кечеки интервьюда Садыр Нуркожоевич айтып аткан интервьюнун мына пунктусу бул жерде мындай жазылыптыр. При условии выполнения или отказа от условий предшествующих соглашению, описанном ниже, стороны ожидают, что соглашение будет закрыто не позднее, чем через 90 дней после подписания соглашения. 90 күндөн кийин күчкө кирет деген түшүнүк бар экен. Бирок бул жерде пункт 45 күндүн аралыгында сот иштери токтолушу керек деген тилекке каршы аткарылбагандыктан бул келишим жокко чыгарылып, жаңы жумушчу топ түзүлүп, ал жумушчу топ ар бир пунктусун чечмелеп бериш керек. Эгер чечмелеп бере албайбы, аныктап бере албайбы, анда биз маселени башкача коюшубуз керек да. Ошондуктан, урматтуу кыргызстандыктар, ар бир маселе бул бир гана Кумтөр менен маселесинде эмес. Ар бир маселе боюнча сиздер маалымат алышыңыздар керек, талап кылышыңыздар керек. Өлкө башчысына жеткирип, талап кылуучу нерсени талап кылып, колдоочу нерсени колдоп, ачыктыкка чыгышыбыз керек. 30 жылдан бери тилекке каршы кичине убакыт бер, ансыз деле кыйратып атпайбызбы деп келип, социалдык жарылуулар ошондон жаралып баштады да. Ошондуктан эч бир саясаты жок. Мына айтчык айтып коеюн, биз эч кандай кыймылдын, эч кандай бир топтун, эч кандай бир саясий партиянын өкүлдөрү эмеспиз. Биз ушул маселенин айланасында бириккен жарандык топпуз. Биз айтып атабыз, 4,2 миллиард, анын ичинде 3 миллиарддык экологиялык, 1,2 миллиард салыктык доллардын тарыхы эмне болот мындан ары? Биз Центераны айыпка жыгып, биз андан эмнеге мындай соттук териштүүгө чейин жеттик? Эгерде биз 4,2 миллиард долларды кече турган болсок, Кумтөр бизде эле калып кала турган расчеттор ошону жаап атабы? Рекультивацияны толук мойнубузга алып атабыз,
Канча жыл биз ал иш аракеттер жүргүзүшүбүз керек экен? Ага канча акча сарпталат? Ачык айта аласыздарбы? Ошондуктан көп суроо жаралып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин ине жибине чейин чечмелеп берем деген интервьюңуз тилекке каршы анчалык чечмеленбептир. Кандай гана маселе болбосун. Ошол эле административдик здание боюнча тескерисинче токтотуунун ордуна ар бир министрликке дагы өкмөттүк үй курулат дептирсиз. Биз айтып аткан административдик зданияга алмашкан жер тилкеси 30-40 миллион доллардык баага бааланарын тастыктаптырсыз. Эмне себептен биз 30-40 миллион долларга ушундай административдик здания куруп атабыз? Качан биз АБРден айыл чарба суу тармагын өнүктүрүүгө Нарын областына 32 миллион доллар алып беребиз карызды. Эл аралык донорлор деле ойлонот, жигиттер силер карыз сурап атасыңар, анан билейген имарат куруп атасыңар, бул кандай? Приоритеттериңерди аныктабайсыңар. Силерге айыл чарбасын өнүктүрүп, социалдык маселелерди чечишиңер керекпи же здание курушуңар керекпи? Престиж деген, бул деген ар бир биздин кыргызстандык жаран өзүн татыктуу сезгенде ошондой престиж болот деп жеке мен эсептейм да. Чоң бир имаратка отуруп, жакшы жасалгалоосу менен отуруп, мыкты чечимдер чыгат деген кепилдик жок. Же имарат борбордун өйдө жагына которулуп калса, смог менен пробка чечилет деген аныктама дагы реалдуулукка туура келбейт. Ошондуктан ар бир чечимиңиз иликтелинип, аргументтер бекем болсо, биз дагы сизди колдоп, ошол чечимибизди элге жеткирмекпиз. Тилекке каршы андай болбой атат. Мына интервьюңузда айтып атасыз, 1 километр жолго 1 сом алынганга мен каршымын деп. Эми сиз өкмөт башчысыз да. Демек сиз өкмөт башчы болгондон кийин толук жоопкерчилик мойнунда дегенден кийин ал демилге чыкпаш керек эле да коомго. Мобилдик телефондорду каттоого 700 сом мен ага да каршымын дептирсиз. Ага да каршы болсоңуз, анда сиз аткаруу бийлигинин башчысы катары неге андай демилгени элге чыгуусуна шарт түзүлүп атат? Биз мурунку конституция менен жашабай элебиз да, президентке келгенде чечим токтоп кала турган. Бизде азыр аткаруу бийлигинин башчысы президент. Ортодо эч кандай фильтр, бампер деген түшүнүктөр жок. Түптү жоопкерчилик бир адамга барып такалат. Ошол эле күмтөр боюнча чечимди дагы түптүз эле өзүңүз барып кол коюшуңуз керек. Муну жогорку кеңештин депутаттарына жабык эшик аркасында көрсөтүүнүн эч кандай кажети жок. Ачык эшик түз эфирде ушундай эле отуруп алып элге түшүндүрүп койсоңуз болот. Мына мондай келишимди түздүк. Келишимди түзүүдө момча киши катышты. Ошолор да тарых алдында баатыр болобу же жоопкерчиликке тартабы эл билиш керек. Жана ар бир пункт, мына ушул келишимдин негизги бөлүктөрүн ар бир пунктуна жазыңыздар. Могу пункт Центера тараптан демилгеленген, бул пункт Кыргызстан тараптан демилгеленген деп. Эмне себептен баардыгы айланып келип бир кишиге байланып атат. Дайыр жолу айтып коеюн, теңиз бөлтүрүп 17 апрелде Акылбек Жапаровдун чечими менен кол коет деген бул карамандай каршыбыз. Анткени ал киши акционердик коомдун жетекчиси. Акционердик коом жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн. Акционердик коом мамлекет алдында эч кандай жоопкерчилик тартпайт деп. Мына сиздер канчалаган 36 долбоорду ошол акционердик коомго бердиңиздер. Акылбек Жапаров айтып атат, жакында Сингапурда биржага чыгарып, ошол жерден инвестор тартабыз деп. Демек анын акциясын сатып алган Монголиядан, Америкадан канча киши сатып алса, эртең ушул соглашение кол койгон правопреемник катары ошол холдингдин жетекчиси калып атса, эртең алардан сурамак белек, могул жер туура эмес болуп калыптыр, тарых көрсөттү деп. Эмне себептен биз ушундай муктаж болуп атабыз мондай жабык келгенге? Канчалык маалыматты жапкан сайын ошончолук элде суроо туулуп атат да. Мунун аркасында эмне турат, эмне себептен мындай жабык болуп атат деп. Керек болсо могу өзүңүздөр алып туруп салыштырып көрүңүздөрчү мына. Центеранын берген маалыматы 4 апрелде, анан Кыргыз бийлигинин берген маалыматын. Экология эч качан бир кандайдыр каражат менен бааланбашы керек. Биздин негизги принцип экологияны сактайбыз дедикпи? Мына 1 жыл убакыт келип калды.
5 май, 17 май, майдын ортосунда 1 жыл болот экен тышкы башкаруу киргизгенибизге. Экологиялык чыгымдарды алдын алууга кандай механизмдерди киргиздик биз? Кандай жакшы көрсөткүчтөргө жеттик? Канчалаган жеке өндүрүштүк ишмердүүлүк жүргүзүп аткан компанияларды, кыргызстандык компанияларды кумтөрдү ишмердүүлүгүн камсыздааганга поставщик катары киргиздик. Канчалаган жумушчу орун түзүлдү? Жана башка маселелерге ачык жооп алышыбыз керек. Жалпылап 856 миллион доллар выручка алдык деген жообуңар тилекке каршы жарабайт. Үч айдан кийин маалымат беребиз деп атасыз, ийне жибине чейин. 3 айдан кийин кеч болуп калбасын. Ошон үчүн азыр эле чечмелеп берип, бул келишим жокко чыкты деп эсептей бериңиздер. Анткени дагы бир жолу белгилеп өтөйүн. Келишимде нак көрсөтүлгөн 45 күн аралыгында экологиялык, салыктык жана башка претензия, штрафтардын, пениялардын, судебный разбор бардыгы жокко чыгыш керек кыргыз тараптан. А бүгүн Бишкек шаардык соту жарандар берген жана 3 миллиард доллардык айыпты соттук процессти 24 майга койду. 24 май 4 апрелден баштап эсептегенде 50 күн болуп атат. Ошондуктан муну жокко чыгарып келиңиздер. Ачык келишим түзүп, элге ачык түшүндүрүп, маалымат берели. 4 апрелде эмне кайсы келишимге кол койдуңар жок деген ошонун бурчун көрсөк бололочу. Мында кол коюлган жердечи. Акылбек Жапаров кол коюптур, бул жагына ким кол койгон? Эркек менен аял үйлөнсө деле ЗАГСка барып экөө кол коет экен. Бизде бир жактан эле кол коюп койдуңар, документ билбейбиз эмнеге кол койгонсуңар. 17 апрелде кайра Теңиз Бөлтүрүк кол коет деп атасыңар. Теңиз Бөлтүрүк акционердик коомдун жетекчиси катары мамлекеттин алдында эч кандай жоопкерчилик тартпайт экен. Бул келишимдин негизинде кыргыз тарапта, Центера тарапта Теңиз Бөлтүрүккө фамилиясы жазылып атат бул жерге. Эч кандай доо келтире албайт деп. Бул эмне деген маселе? Ошондуктан, урматтуу кыргызстандыктар, экологиялык салыктык доонун тагдыры чечилиши керек. Эгерде доолордун бардыгын артка тартабыз десеңиздер, анда 2012 Садыр Жапаров, Темир Сариев, Акылбек Жапаров башкарган жанагы мамлекеттик комиссиянын корутундуларын баарын жокко чыгаргыла. Демек анын бардыгы мыйзамсыз экен да. Ошондуктан достор, бүгүн кыскача ушул маалыматты берип коелу дедик элек. Бүгүнкү маалыматыбыз ошол. Азыр эфир бүткөндөн кийин бул келишимдин орусча, атайын орусча, бул биз өзүбүз көчөдөн которгон жокпуз. Котормочулардын расмий лицензиясы бар котормочулардын которуп берген вариантын сиздерге азыр биз баракчабызга жүктөйбүз. Шашпай ар бир пунктты окуп таанышып чыгыңыздар. Эртең кеч болуп калбаш керек да. Ошондуктан бул маалыматтын бардыгын шашпай окуп таанышып чыгып, пикир бөлүшүп отуруңуздар. Орусчасынан да айтып коеюн, аудитория. Коротко. Соттун чечимдерин да, буга чейинки соттун чечимдерин жүктөдүк. Аны дагы окуп таанышыңыздар. Ал эми башка маселелер боюнча дагы биз буюрса маалымат берип турабыз. Азыр кыскача ушул бүгүнкү күндүн түз эфир тууралуу орус тилдүү биздин аудиторияга да кыскача маалымат берип коеюн дедик. Кечиресиздер, орус аудитория да бар. Орус аудитория кыскачасынан эле айтып коеюн. Уважаемые друзья, уважаемые фейсбукчане, хотелось бы одну вещь сказать. Сегодня нами
сайта Центеры мы получили сам пресс-релиз и само заключение соглашения Кыргыз-Алтыном и правительством Кыргызстана по руднику Кумтор и уступки 26% акций. Сегодня мы перевели ее в переводческой компании. Вот она, переводческая компания, которая полностью нам перевела. Когда перевела данное соглашение, то мы немножко были в шоке и обусловлен тем. Это соглашение само по себе, это межгосударственное, можно сказать, не межгосударственное, а соглашение между государством, большой компанией, иностранной компанией и сегодняшним днем двумя, вернее, большими компаниями. Да, это Центера и плюс Кумтор, и плюс это получается Кыргыз-Алтын, Центера, правительство. Вот теперь, что самое интересное в этом пресс-релизе, это сейчас на странице Атая Бейшембека и на моей личной странице на русском языке это будет все озвучено. Единственное, к чему хочу сказать по данному соглашению, то, что это соглашение, то есть, еще раз повторюсь, это соглашение между Кыргыз-Алтыном и Центерой. Кыргыз-Алтын — это лицо государства, в котором почему-то в таком соглашении пишется личность одного человека. И я так думаю, что президенту, конечно, может быть, было некогда, кто-то готовил для президента и убедил в этом президента, что данное соглашение, оно как бы полезно для Кыргызстана. Но мы сейчас говорить о том, что это полезно или не полезно, правильно или неправильно, мы сейчас это не можем, но история даст оценку свою, и также те юристы, которые непосредственно, юристы, экономисты, которые будут рассматривать на наших страницах, будут рассматривать данное соглашение, они тоже дадут свою оценку. Выгодно это для Кыргызстана или невыгодно? Ну, я остановлюсь только из всех пунктов соглашения, я остановлюсь на одном пункте соглашения. Это пункт соглашения, где почему-то именно в этом соглашении почему-то идет личность, лицо одно физическое. Можно сказать, между Кыргыз-Алтыном, государством, и канадской компанией Центерой почему-то существует физическое лицо. Вот. Кыргызская республика или Центера не должны предпринимать никаких дальнейших шагов в связи с разбирательством, начатыми компанией в Высшем суде Онтарио против Тенгиза Бельтрюка, бывшего члена Совета директоров Центеры, с даты настоящего соглашения. С момента заключения соглашения Центера согласится на распоряжение об отмене решения, вынесенного Высшим судом Онтарио против господина Бельтрюка. Интересно, а при чем тут господин Бельтрюков с его вот этими распоряжениями? Да, если он там взялся за это внешним управляющим, то-то, возможно, это его проблема. Он физически, он здесь как за физическое лицо идет. А теперь самое интересное еще одна вещь, что Кыргызская республика или Центера, то есть если вдруг завтра со стороны господина Бельтрюка органами следствиями вдруг при возбуждении уголовного дела, и господин Бельтрюкова изобличат, к примеру, в каких-то коррупционных схемах, то, извините, господина Бельтрюка мы не имеем права его даже привлечь к уголовной ответственности, потому что это все рассмотрено, и он может сказать, что это все было сделано в рамках проекта Кумтор, в рамках этого данного соглашения. В связи с чем долго рассказывать об этом не буду, вы все будете ознакомлены с данным соглашением, которое почему-то до сегодняшнего дня вытаскивали в соцсети, или же правительство почему-то вытаскивало по чуть-чуть вытаскивало, а сегодня нашей группы, которая мы вот как я до этого Атай сказал, мы не входим ни в какую политическую группировку, нам никто там заказы, или же что-то, какие-то цели преследует. Мы просто в рамках вот этого разбирательства, вот этого соглашения и также в интересах кыргызского народа мы собрались и вот сами начали работать и вести детально, изучать каждый момент данного соглашения. Поэтому, уважаемые друзья, я считаю, что данное соглашение вы все тоже должны полностью просмотреть. Теперь, что касается данного соглашения.
Вот мое личное мнение, что данное соглашение, это мое личное мнение, я не могу, это мнение и мое личное, еще раз повторюсь, почему оно невыгодно, потому что это было бы совсем по-другому. Когда-то 4 ребят, это Сарбаев Айбек, Колчаев Нарис, Джембек, Хаблаз и Кутманов Кемельбек, обратились в суд с исковым заявлением к ЗАО Комтер Голд Компани о признании по складированию отходов на ледниках Давыдов и Лысый при разработке золоторудного месторождения Комтер в Кыргызстане. Незаконно. Они обратились, попросили о незаконности этого. То есть это о чем говорит? Что это хвостохранилище, который Комтер, который входит один из основных участников Центера, делает на этих движущихся ледниках, складируют туда экологически опасные ядовитые вещества. И эти вещества до сих пор там. В связи с этим эти 4 ребят подали именно в суд, и 7 мая 2021 года с ЗАО Комтер Голд Компани было взыскано, в то время, заметьте, тогда это было подано за все это время существования Комтера, то есть это канадцам было когда-то взыскано 261 миллиард 719 миллионов 674 тысячи сомов. В доход государства, не им, в доход государства. И если это в доход государства это было ушло, то 7 июня Октябрьским районным судом по председателю Джеймбековой Альбины это было вынесено. Данная жалоба, она не была обжалована. Почему бы она не была рассмотрена вышестоящим судом? Потому что Комтер обратился по поводу взыскания госпошлины. Данная госпошлина, они просили отсрочку исполнения госпошлины, а госпошлина составляла 1 миллиард 216 миллионов. Никто это не взыскивает, они просили отсрочку. Отсрочка это дошло до Верховного. Верховный разрешил эту отсрочку. Но в связи с этим, что им дали 2 месяца на отсрочку исполнения, и тогда они целый год протянули. Но 4 числа, когда было объявлено, что Комтер наш, то каким-то интересным образом 6-7 числа это дело быстренько возобновляется. Приходит Бишкекский городской суд и судебная коллегия по гражданским и экономическим делам Бишкекского городского суда в составе председателя Толубаевой, Динеевой и Накешевой